salıp bin türlü sır katıp Moğun diyeyim bileyim göksün önüm gözlerim Aldırmıştay atılırım çimdirimden dönürüm Yok yüreğim bileyim Aşka bereke, başka dövlet versin. Bala bakımların günü güçün bölgülü. Eş nesneden kem bol bolla, sıyınlar sıymayan kaysın. Dastar koyunlara bereke versin. Mal canlar aman olsun. Dastar koyunlar doğulsun. Umumların urmatın görgülü. Kızımların kızmatın görgülü. Amin. Aman dul olsun, cay oturup yaxşı tamamdan olan. Amanlar aşk olsun, aşılara bereke versin. Tartınbaycık içinizde, özünüzlerde oturumuzda, haneki dastarkonda karamızda, ılayı öz koluzlardan aç değilsin. Su salanda jutkanı, su samırdın kımızı dekemez pelimizde, yol yürüp elimizde, kımızdan alımızda, kanabaldan, kımızdan kuygulan. Aktan tütkön tamaktan ötkön tamak var mı? Sanar kımızda. Hana bağlı, emiyordu, önemli sökülü. Ulusal tamamlaşları boyunca birlik Türkiye'de yaşandı. Uşulma birlik Türkiye'mizin türün manisi bu. Kırgız ulusal tamamlaşları boyunca kızıktуу пайдалуу маалыматтарды жалпыга жайылтуу жана жеткирүү. Biz bu tekeni Jot Forum platforması жасадык. Jot Forum degeni ne? Jot Forum bulma birlik tekimleri tüzüğücü konstruktör. Hazır siz Jot Forum interfesin yönetasıdır. Jot Forum bu online formatı tüzüğücü konstruktör. Al ofisi San Francisco'da joylaşkan жана 2006 yılı aydaki kitaplarından negizlenген. 2023 yılın sentyabrına kadar anın 20 milyonluk aşık kollanıcısı var dep esiplenген.
тиркемеси. Бул муундар аралык көпүрө. Кыргыз элинин тамашын даамын танып, тарыхы менен таанышуунун жолун ачат. Тиркеме менен кимдер колдоно алат? Кыргызстандыктар, туристтер жана ашпозчулар колдоно алышат. Ал эми мен силерге ушул мобилдик тиркеме жөнүндө айтып берейин. Биздин мобилдик тиркеме башкы беттен жана 3 категориядан турат. Ар бир категорияга басканда ушул категория менен байланыштуу тамак аштар жөнүндө маалыматты биле алсаңыз болот. Жана силер экранда биздин мобилдик тиркеменин интерфейсин көрүп турасыңар. Жана ушул мобилдик тиркеме жөнүндө видеону жана QR кодду. Ушул QR кодду скандап өз телефонуңарга ушул биздин мобилдик тиркемебизди көчүрө аласыңар. Жана биз мобилдик тиркемебизди андан да ары улантабыз жана жаңы функциялар менен камтыйбыз. Кымыз ачылыгы атайын мааниде аталган улуттук суусундук мал чарбасынын көндөлдөрүндө пайда болгон. Кымыз этайлыктар башкыр, бурят, казак, калмак, каракалпак, кыргыз жана башка элдерде зерттелгени белгилүү. Эң биринчи болуп кымызды Орто Азиянын жана Монголиянын аймагында көчмөндөр жасап башташкан. Суусак өрөөнүндө энеолит доорунда эшиктин терисинен жасалган идиштер баштыктар калган. Аларга кымыз куюп даярдаш мүмкүн деген божомолдор бар. Биздин заманга чейин 424-484 жылдары байкы грек тарыхчысы Геродот скифтердин кымыз ачытканын, аны жамаатташ көчмөндөрлөрдөн үйрөнүп жазып кеткен. Демек кымыз байкы көчмөндөрлөр колдонуп келген орток суусундук. Ал эми Орус окуунун уктуусунда 1843 жылы кымыз организмге пайдалуу экендигин байкап, кымыз ичти муздатат, жанды жыргатат. Аны бир жума ийсең, денеңе кадимкидей күч-кубат кошулуп, өзүңдү серек сезип, эки бетиңе кызыл жүгүрөт. Эгерде кымызга көнүп калсаң, бөлөк ичимдикке эч көңүл тартпайт деп айтканы бар. Венециялык саякатчы Марко Поло 18-кылымда Сталинберг жана башка кымызды суусундук катары баалашса, Кытай тил баяндарында Ибн Синанын эмгектеринде кымыздын дарылык касиети жөнүндө айтылып келген. Süt azıklarının химиялык курамы жана химиялык процесси. Süt бул жан-жак барларды, адамдардын эң биринчи азыгы. Süt бардык курактагы адамдарга, айрыкча өспүрүм жаштагы балдарга аябай керектүү азык зат. Анткени süттө кальций менен камсыздайт, иммунитетти чыңдайт жана энергия булагы менен камсыздайт. Балким ар бириңиз süt, айран, йогурт жеп көрдүңүз, бирок алардын химиялык курамын билесизби? Келгенде süттүн курамында кандай заттар бар экенин карап көрөлү. Süttүн курамында май 3,6%, su 87%, laktozа 4,9%. Minerallar 0,7%. Жана белок 3,5%. Süt içimliklerinden kımız жасалат. Kımız бул улуттук суусундук, ал бек, уй сүтүнөн ачтылып атайын ыкма мээлдерди алат. Ачтылган тамактар ичегин иштетишин жакшыртат. Глюкозага жана галактозага ажырайт. Алардын реакциясы төмөн эсептелет. Кымыз бышууда бир нече химиялык процесстер жүрөт. Спирт кислот, спирт жана сүт кислотасы бөлүнүп чыгат. Ал менен кошо май менен белоктун курамы өзгөрөт. Химиялык өзгөрүүлөрдү карап кеттик. Анын пайдасы: ашказан ичеги тракттын ишин жакшыртат, иммунитетти чыңдайт, кан айланууну жакшыртат, үй чөткөк менен күрөшөт, семиздикке каршы таасир этет. Бээр сүтүндө спирт көбүрөөк болгондуктан ал антибактериалдык касиетке ээ. Жасалган кошун тагамдары. Сүттү бышырып алгандан кийин аны уютка кошуп уютулат. Уютуу процессинде сүттүн кислотасы айланып кышкылдан берет. Süt uютуп алгандан кийин аны үчкүрөк баштап кылып, суусун сарыктырабыз. Мына ошол аран суусун сарыктыргандан кийин ал сууну мына ошосун толоктоп курутка айланабыз. Кубатуунун дуулукту келтирип, ошонун аркасында курут айлап сакталат. Сүттө казин деген белок негизги компонент болуп саналат.
курут жасоодо сүттүн суюктугу чыгат. Ал эми газин жана башка белоктор катуу болуп калат. Süt bul негизги курамы сүттөн туруп, кээде ошо ингредиенттер, татымалар, витаминдер жана башка кошуп даярдалган ичимдиктер. Алар даамдыган эмес, пайдалуу жана тамак рационунда маанилүү орун ээлейт. Табигый сусундар ой, эшки, төө жана бейин сүтүнөн алынат. Табигый сусундуктун курамында 87-89% суу, 3-4% белоктор, майлар 3-6%, лактоза, углеводдор 4-5%. Ал эми мен силерге ушул сүттөн биз каймак, быштак, айран, эжге жасай алабыз. Каймак бул кыргыз элинин тамак ашы. Ал сүттүн майлуу катмарынан же атайын бөлө алуу жолу менен алынат. Анын пайдалуу жактары кальцийге бай, энергиянын булагы, тиш иммунитетти бекемдей жана тер жайшалуун жаштар. Экинчиси бул быштак. Быштак бул ачтуу жолу менен алынган азык зат. Анын пайдалуу жактары ал энергиянын булагы, кальций белокко бай, кальцийге бай жана организмге жеңил сиңет. Экинчиси бул айран. Айран бул ачтуу жол менен алынган улуттуу суусундук. Анын пайдалуу жактары инфекциялардан коргойт, А витаминге бай жана диеталык тамактанууда колдонулган жүрөк кан тамыр системасын жакшыртат. Акыркысы бул эжигей. Бул кыргыз элинин улуттук сүт азыгы. Ал каймактан же сүттүн майлуу бөлүгүнөн жасалат. Анын пайдалуу жактары энергиянын булагы, Д витаминге бай, А витаминге бай жана көздүн иммундук системасын коргойт. Süt агдары нан жошокту, эт жеген күчтүү болот, сүт ичкен дети сак болот. Ден соолук үчүн кыргыздын улуттук азыктары суусундуктарын ичели. Бар болгула, өркөнүңөр өссүн. Караңгыда ак сурабай, акты сатпай, акка жылан да багынган тура. Керемет. Кымыз бузган кезге кабылдыңыздар кудалар. Кудай жолуңарды ачсын. Абалдан элибиз кымыз бузганда бата алышкан. Бата берип коюңуздар. Мен жылкы атасы камбар. Кымыздан башка эмне бар? Жергилүү жериң өссүн, керелик келин өссүн. Ушул үйгө жамандык ойлогон эгерим эки дүйнөдө берекет таппасын. Сабаңарга кут түшсүн, үйүңөргө үзүлбөй бут кирсин. Бутка илешип кут кирсин. Чанаачына Кудайым береке айтсын. Алыстагы туулган чаңкап келсин. Ак байбичен бал чайкап берсин. Амин. Урматтуу коноктор, кечиресиздер. Биротоло эле малга бата берип коёсузбу? Сообума жаным Кудай жолуна. Мүздүк, ачак сыяктуу андалуу малым. Сенде кеп жок, менде эт жок. Адам затмын, анча эмес алым. Эрте жатып кеч калдым. Алла өзүн жалагын. Келиңиздер коноктор, кыргыздын дан азыктарына көңүл буруңуздар. Кыргыздын сунуктарынын көпчүлүгү дан өсүмдүктөрүн жасалат. Бүгүн биз ошол дан өсүмдүктөрдү Кыргызстанда таралуусу жөнүндө айтып беребиз. Кыргызстандын климаты мелүү климаттык алкакта жайгашкан. Алар Дүндүк облустарында, Нарын, Чүй, Талас, Ысык көл облустарында континентти, мелүү алыми түштүк облустарында Ош, Жалал Абад, Баткенде субтропикалык климат байкалат. Мындай климат дан эгиндеринин өстүрүшүнө таасирин тийгизет. Дан өсүмдүктөр жылуу климатты талап кылат. Орточо температура 10-12 градус Цельсий болгондо алар жакшы өсүшөт. Ошого байланыштуу алар бардык жерде бирдей таралган эмес. Дан өсүмдүктөр, таруу жана башка. Булардын өзүнчө түрлөрү жана сорттор болот. Кыргызстан климатына байланыштуу Кыргызстан айрайс аймагында жайгашкан. Эң эле кыяр кылаганда кийин кара буудай акырында буудай ыкышат.
Куда көп учурда жаздык буудай экилсе, азыркы учурда күздүк буудай экилет. Кыргызстандын айдоо аянттарынын 65%ге жакыны буудай экилет. Буудай Чүй, Талас өрөөнлөрүндө, Ысык көлүнүн борборунда жана айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абадтын тоо этектеринде өсөт. Арпа. Будай сыяктуу эле жаздык күздүк арпа өстүрүлөт. Будайга караганда сууга чыдамдуу келгендиктен тоо этектеринин адырларында өстүрүлөт. Атап кетсек, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл областтарынын бийик тоолуу аймактарында өстүрүлөт. Ал эми жүгөрү ысык климатты жакшы көрөт. Тагыраак айтканда 18-25 градуста жакшы өсөт. Суукка туруштук бере албайт. Ошондуктан Кыргызстандын бардык эле жеринде ышай берет. Жүгөрү республиканын жай ысык узак болгон Чүй, Ош, Жалал Абад областарында жакшы өсөт. Кыргызстанда дан өсүмдүктөрдөн жасалган көптөгөн суундуктар бар. Алар өзүн жасоо ыкмасы менен жана дамы жагынан айырмаланып турат. Дан эгиндеринен жасалган Кыргыздын улуттук баалуу суусундугунун бири максым. Максым жасоодо эң керектелген азык бул талкан. Талкандан көптөгөн нерсени жасоого болот. Жарма, максым, көбөлөнгөн талкан жана башкалар. Талкандар чыкалат. Чийки даны тазалап сапырып, казанга кооруп алабыз. Тегирменге тартылуучу талканды анча өткөрүп куурулбайт, андан соң сок билек менен күйшөлөт. Аны алып барып майдалап талкан кылып алабыз. Тартылган талканды элек менен элеп кабыктары алынат. Мындан сырткары буудай талканы, жүгөрү талканы бар, алар сокууда күйшөлбөйт. Мурда биздин ата-бабаларыбыз талканды жаргылчага тартып, майдалап талкан кылышкан. Жаргылча, соку, сок билек азыркы мезгилибизде колдонулбайт. Азыркы убакта табигый дан эгиндеринин пайдалуулугу мурдакыдан да маанилүү. Улуттук суусундуктар ар кандай дасторконго туура келет. Биздин ата-бабаларыбыз тарабынан тастыкталган салттуу дан татымдардай күч-кубатты башка эч нерсе бере албайт. Айтып кетели. Жарманын тарыхы байлыктын маанисинде бул сөз новой тилинде ярман, карача-балкар тилинде жарман, моңгол тилинде бул сөз заган түрүндө кездешет. Дашканын материалдарында бул сөз ярма-юкка маанисинде берилген. Элдик оздаки маалыматтар боюнча Богонбай бийдин барбечесинин демилгеси менен ошол учурунда Ысык көл өгүнүндөгү бак-дарактар тигилип, эли, арпа, буудай тарып айдала баштаганды билдиришкен. Бул ошол кезде жарманын ачтык жасала баштаганды билдиришкен. Нарын менен Ысык көл областарында жарманын ачытылганыбыз биз, максымда ачытылганыбыз биз жарма деп атайбыз. Ал эми Ош, Жалал Абад, Чүй, Талас областарында жарманы кайнатпастан кайнатылган жармага сүзмө менен айранды картыктап ичип келишебиз. Бүгүнкү күндө ден соолугубузга зыян алып келүүчү суусундуктардан, азыктардан баш тартып, улуттук суусундуктарыбызды тамактануу рационубузга кошуубуз керек. Адам-экендик өндүрүшкө салым кошуп, улуттук тамак-аштарды жайылталы. Анткени бул биздин мурас, бул биздин тарых. Мен азыр силерге Кулазыктын тарыхын айтып берейин. Кулазыкты узак сапарга, аңлоого, жүрүшкө, казатка чыгаарда даярдалган. Далай күнгө бузулбай, күч-кубат берүүчү өзгөчө тамак-аш болуп эсептелет. Кыргыз эли Кулазыкты бир кашык сууга эзип жеп алса, аябай күчтүү болгондон биринчи, экинчиси менен тамак жегенде болот. Ошондой эле Кулазык узак сапарда бузулбай, экинчисинде синимдүү тамак-аш болот. Эми мен силерге Кулазыктын даярдоо технологиясын айтып берейин. Кулазыктын даярдоо технологиясы өзгөчө. Казанга салуу эле башка эттердей бышырбайт. Аны 4-5 саат жакшылап бышырып, көлөкө жерге кургатып, арпа же буудайдын талканын аралаштырып кошуп жасайт. Дан азыктардан жасалган суусундуктар ар түрдүү жана ар кайсы маданияттарда кеңири колдонулат. Алар табигый азыктардан жасалып, адам организми үчүн пайдалуу азык заттарды камсыз кылат. Алардан буудай, кара буудай,
арпа, жүгөрү, сулуу жана күрөч кирет. Ушул өсүмдүктөрдөн жасалган суусундук жарма жөнүндө айтып берейин. Жарма бул талкандан жасалган суусундук. Талкан, арпа, буудай же жүгөрүдөн куурулуп, тегирменге же жабылчакка тартырылган акшоо. Ачыкчы кошулган. Жарманын жасалышы. Un менен талканды казанга салып, жай отто кууруйбуз. Үстүнө 2 жарым литр суу куюп, жай отто адымсыз аралаштырабыз. Татымына жараша туз кошуп, жай отто бышырабыз. Коюланып, даамы сиңгенде, оттон алып, жылуу бойдо ичип берсеңиздер болот. Дамдырак болушу үчүн май, бал же кум шекер кошсоз болот. Жарманын пайдасы. Жармада В тобундагы витаминдер бар. Зат алмашууну жакшыртат. Жармалар өсүмдүк белогуна бай. Магний, жүрөк булчуңдарын чыңдайт. Стресске туруштук берет. Темир кан айланууну жакшыртат, анемиянын алдын алат. Цинк иммунитетти бекемдейт, теринин абалын жакшыртат. Жармалар өсүмдүк белогуна бай. Бул булчуң ткандарынын жана организмдеринин өз иштешин жакшыртат. Жарма жөнүндө айтып берсе, анда мен бозо жөнүндө дагы айтып кетейин. Бозо таруу, арпа, жүгөрү жана суудан жасалат. Бозонун пайдасы. Бозо углеводдорго бай, адамды энергия менен камсыз кылат. Бозо Б тобундагы витаминдер бар болгондуктан, алардан B1, B2, B6 бул витаминдер адамдын нерв системасын жакшыртууга жардам берет, чарчоону басат жана мээ функцияларын колдойт. Жана дагы клеткаларды картаюудан сактайт. Бозо өзү дана гендерден жасалгандыктан, ада протеин жана минералдар бар. Алар өз ичинде адамдын клеткаларын кабылына келтирүүгө жана кан курамын жакшыртууга өтө дагы жардам берет. Эми биз дан өсүмдүктөрдүн математикалык салыштырма касиетин айтып берели. Дан өсүмдүктөрдөн жасалган суусундук максым менен күнүгө ичип жүргөн суусундук Кока-Коланы салыштырып, канча акча короторубузду эсептеп чыктык. Арпа дан өсүмдүктөрүнө кирет. Максым арпа талкандан жасалат. Азыркы учурда бардыгыбызга белгилүү болгон Шуро компаниясынын 1 литр максымы 90 сом турат. Эгерде бир адам бир күндө 1 литр максым ичсе, анда 2700 сом коротот экен. Айрым адамдар коланы ичүүнү өнөкөткө айландырып алышкан. Эгер 1 литр кола 120 сом болсо, анда бир адам бир күндө 1 литр коланы ичсе, бир айда 3600 сом коротот экен. Эгерде коланын ордуна Шуро фирмасынын максымын ичсек, 900 сом үнөмдөйт экенбиз. Ал эми биз үй шартында жасалган максымды карап көрөлү. Мен үй шартында жасалган максымды жасаларын айтып берейин. 1 литр максым жасоо үчүн бизге 1 кашык теңинен койду майы, 100 грамм талкан, 200 грамм ачыткы, 1 чоң кашык каравын керектелет. Койдун майына 1 аз суу майдан кошуп, 3-4 кашык ундан салып, кызарта куурабыз. Үстүнө муздак суу куябыз. Эгерде үстүнө ысык суудан куюп алсак, анын ичинде бүтүкчүлөр пайда болуп калышы мүмкүн. Ал кайнап чыккан кезде талканды чалабыз. Чалып 20-25 мүнөт жакшы кайнатабыз. Ал жарма мейилген кезде максымдын ачыткысын салып, үстүнө кошуп, 2 сорттогу ундан салып, аралаштырып, капкакты жаап, жана максым 4-5 сааттан кийин даяр болуп калат. 1 килограмм талкан базарда 40-45 сом турат. 1 литр максымда 100 грамм талкан кетсе, анда 1 килограмм талкан 10 күндө жетет. Ал эми 3 килограмм талкан базарда 120-125 сом турса, башкача айтканда 3 килограмм талкан 1 айга жетсе, анда болжол менен 1 айда максым жасоо үчүн 300 сом кетет. Шуро фирмасынан алган максымдын саны 1 айда 2700 сом болсо, анда биз өзүбүз үйдөн жасалган максымга болжол менен 300 сом коросок, биз 1 айда 2400 сом үнөмдөмөк экенбиз. Максым арпа, жүгөрү, буудайдын тандалма сорттарынан жасалган. Ден соолукту чыңдоочу жана серкетүүчү суусундук. Адам организминин иши үчүн зарыл болгон витаминдерге жана минералдарга бай. Ашказандын, боордун, бөйрөктүн жана нерв системасынын ишин жакшыртып, организмде топтолгон шлактардын чыгышына жардам берет. Максым зат алмашуу процесстерин жакшырып, тамакты сиңимдүү аш болгондугга көмөк берет. Кыргыз баласы болгондон кийин биз өзүбүз үйдөн максымды жасасак, бизге абдан пайдалуу болот экен.
Дан деген эми дан эмеспи, кыргыздын данда жасалган тамактары нече түр алдыбызда турат. Каттама, чакчак, борсо, калама. Дөңгөткөн кыргыздын улуттук тамагы бешбармак экен. Келгиле жигиттер, биринчи колдо суу куюп, бата алдылар. Kırgыздын улуттук тамагы бешбармак келип калды. Кана куда жамбаш менен башты тартыла. Кудагыйлар туймулчакты тартыла. Аксакалар кудада кийинки жамбашты. Андан кийинки кудага кашка желекти. Кичи кудагыга жота желекти. Кудагынын кичи уулуна кар желекти. Калганын катары менен тартыла. Түндүк бул сырткы дүйнө менен байланыштыруучу терезе, бийиктиктин, улуттуктун символу. Уул бул бириктиктин символу. Кыргыз элинде 40 деген сандын өзгөчө орду бар. Кереген бул кыргыз элинин басып өткөн жолунун татаал түзүлүшүн чагылдырган символ. 4 бул сый-урматтын, жашоо жыргалынын символу. Босолоо бул өмүрдүн ийгиликтүү башталыш символу. Ар бир иш босолоо сыяктуу чектен башталат. Ашкана бул күч-кубат азыктануунун символу. Очок бул тиричиликтин, жашоо үчүн күрөштүн символу. От бул адамдын дүйнөсүн тазартуучу энергетикасы бар касиеттүү дүйнө. Адамдын дүйнөсүн тескери энергетикасын тазарта туруучу улуу дүйнө от. Кыргыздын улуттук дөөлөдү бешбармак. Кыргыз бешбармагы кыргыз элинин маданиятынын, тарыхынын жана философиясынын ажыралгыс бөлүгү. Казанга суу кылып, алгач карчы. Андан соң калгандар жигиттер салынат. Карчы ат өшүсүндө көкөрүлүп, аягында баш салынат. Устукандардын арасынан кар желеп жигиттин колдоосу деген шартта жигитке гана тартылат. Жигит бирин шаймерден колдосун деген ниет менен сөөгүн таза деп илип коюшкан. Ал эр жигитти бардык кырсыктан сактайт деген ишеним болгон. Баш отургандардын эң сакалдуусуна тартылып, ал ооз деген соң үй бүлөнүн уулуна берет. Кыргызда смертиялык түрдө келген элдин баарына туура бөлүнгөн. Эшикте иш кылган күнгү да курум болуп койгон эмес. Күн жигит тартылбайт, кызмат кылган келиндердин энчиси. Бешбармак бул жөн гана тамак эмес. Анын философиясы тамактын артына жаткан терең маанини түшүндүргөн негизделет. Бул тамак менен кыргыз элинин маданияты, салты жана бул дүйнөгө болгон көз карашы чагылдырылат. Биз эт учурунда физикалык процесстерди изилдедик.
деди. Биз билгендей, физикада жылуулук берүүнүн жылуулук көрүндүүлүк, конвекция, нуурдануу деген 3 түрү бар экенин билебиз. Эт бышыруудан мына ошол 3 түрү тегишке ашарылып көрүлөт. Этти казанга салып, суусун куюп, от жаккан учурда, дегенде оттун жылуулук энергиясы казанга берилет. Бул учурда казан жылуулук көрүндүүлүк жана нуурдануу деген 2 жол менен жылыйт. Жылуулугун сууга өткөрөт. Ал эми ичиндеги суу конвекция жолу менен ысыйт. Башкача айтканда, казандын астыңкы жагындагы суу жылып калат да жеңил болуп калат. Конвекция менен өйдөгө көтөрүлөт. Ал эми оор болгон буздак суу келет. Ал да жылып калат. Бул процесс бир нече жолу кайталанат да суу кайнаган абалга жетет. Жылуулугун этке берип, этти жумшатып бышырат. Казандагы суунун температурасынын жогорулашы менен кайноо процесси да күчөйт. Эттин составындагы суу ысыганда бууга айланып сыртка чыгат. Бул кезде эттин салмагын азайтып, жана аны жумшартат. Ошол эле учурда эттин кабыкчасы пайда болот. Эттин ичиндеги ширелерин кабыкча ичинде сактайт. Жана май эригенде этке дар берет жана аны жумшартат. Суунун ичиндеги аба көбүкчөнүн ичине суу буланып кирип, көбүкчөнүн көлөмү чоңоюп, жогору көтөрүлө баштайт. Качан гана көбүкчөнүн басымы сырткы атмосфералык басымга тең келгенде кайноо башталат. Ушул барабардык орун алганга чейин сырттан жылуулук берүүнү токтотпой, отту күчтөп жагуу керек. Ал эми кайноо башталгандан кийин сырттан жылуулук берүүнү азайтабыз. Себеби кайноо учурунда булануу интенсивдүү жүрүп, бул процесс энергиянын жутулушу менен суу кайнагандан кийин анын температурасы турактуу болуп, андан кийин жогорулабай калат. Эгерде суунун температурасы турактуу болсо, ал эттин жумшак бышынына шарт түзөт. Суунун кайноо температурасы жана эттин бышуу убакыты жер шарынын бардык жекиттеринде бирдей болбойт. Бул атмосфералык басымдан көз каранды болот. Нормалдуу атмосфералык басымда суу 100 градус Цельсийда кайнайт. Башкача айтканда, көбүкчөнүн ичиндеги басым сырткы атмосфералык басымга теңелет. Ал эми бийик тоолуу райондо эттин бышуу атмосфералык басым төмөн болгондон кийин суунун кайноо температурасы да төмөн болот. Суу бат эле кайнайт, бирок эт кеч бышат. Мисалы, эт бышырууда Бишкек шаарында суу 100 градус Цельсийде кайнайт. Ал эт 2 саатта бышат. Ал эми ар бир 300 метр бийиктикке көтөрүлгөндө суунун кайноо температурасы 1 градус Цельсийге төмөндөйт. Температура 100 градус Цельсий H-бөлүнгөн 300 формула менен эттин бышыруу убактысын жана атмосфералык кайноо температурасын аныктайды. Атмосферанын деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте. Ар бир 12 метр сайын бир сымак магмучусуна азаят. Үстүндөгү формула менен чарсак, атмосферадагы суунун кайноо температурасы 92 градус болсо, ал эми эт бышуу убактысы 2 саат, 3 саат болот. Бийик жерде атмосфералык басымдын аз болушуна улам 2 себептен эттин бышы кечеңдейт. Биринчи, төмөнкү атмосфералык басымдын төмөндөшү. Экинчи, кайноо температурасынын төмөндөшү менен молекулалардын ылдамдыгы азайып, этке берилүүчү жылуулук өткөрүмдүгү азайышы. Мына ушул 2 себептен Атбаш районунда койдун эти 3 саатта бышат. Анда эми бийик тоолуу райондордо койдун эти кантип бышырсак болот? Анын жолдорун карайлы. Биринчи, казанды капкак менен бекем жабуу керек. Эмне үчүн казанды капкак менен жапсак, тамак тез бышырган мультиварканын мисалында карап көрөлү. Мультиварканын капкагы герметикалык жана жылчыксыз болуп жабылат. Бул учурда суунун кайноо температурасы жана капкактын астындагы буунун тыгыздыгы чоңоёт да, басымы да чоңоёт. Бул басымы 1,5 атмосферага жеткенде суунун кайноо температурасы 100 градус Цельсий эмес 125 градус Цельсийге жетет. Ошон үчүн казандын капкак менен жапканда тамак тез бышат. Бийик жерде этти тез бышыруунун экинчи жолу тузду эртерээк салуу керек. Казанга суу куюп, этти салып, от жагып баштаганда эле тузду салуу керек. Туздуу суу диффузия болбошунча эттин составына кирип, этти жумшартат. Үчүнчү, кайнап
ысытылып какталган таштарды салуу керек. Алардын кошумча жылуулугу этке берилип, анын бушуу убактысын азайтат. Жыйынтыгында эт бушууда төмөндөгү физикалык процесстер ишке ашат. Жылуу көткөрүндө өлүм, конвекция, нурдануу, буулануу, кайноо деген физикалык процесстер ишке ашат. Беш бармакты койдун этинен, уйдун этинен, жылкынын этинен жасоого болот. Биз койдун этинен жасалган беш бармак боюнча изилдөөбүзгө токтололу. Бир койдун эти болжол менен 20-25 кг. Ал эми бышкандан кийин салмагы 4-5 кг жоготот. Анткени кайнаганда чий көбүгүнө чыгып кетет. Сөзүбүз куру болбош үчүн жаңы союлган койдун санын таразага тартып көрөлү. Ал санда 3 жибикет болот экен. Кашка жибик, жамбаш жана жото жибик. Силер көрүп тургандай салмагы 3 кг 775 грамм чыкты. Ошол 3 жибиктин ичинде биз жамбашты алып көрөлү. Биз эки арбашка койдун жамбашын таразага тартып салыштырып көрдүк. Биринчи тартылган жамбаштын салмагы 1 кг 540 грамм, ал эми экинчи тартылган жамбаштын салмагы 1 кг 493 грамм. Силер карап тургандай биринчи жамбаштын салмагы көбүрөөк экен. Ал эми эки бушкан эти салыштырып карасак, салмагы чоңураак жамбаш бул чоңураак койдуку. Ал эми салмагы кичирээк бул токту боруктуку деп ойлодук. Анткени кесими кичирээк экен. Эми мен жамбаштын чийки кесими менен бышкан кесимин салыштырып карап көрөйүн. Чийки кезинде 1 кг 535 грамм чыкса, бышкандан кийин 1 кг 105 грамм чыкты. Бышкандан кийин өзүнүн салмагынан 430 грамм жоготорун көрдүк. Эгерде жамбаштан 5 бармак жасоо үчүн аны бышыгы сөөктөн ажыратып карап көрсөк, анын жалпы салмагы 105 граммды түздү. Bir койдун чийки эти болжол менен 18 кг болсо, ал бышкандан кийин болжол менен 17,5 кг жоготот да 17,5 кг эт калат. Эттин 3/1 бөлүгү сөөк болсо, беш бармак бышыруу үчүн сөөктөн ажыратсак, 14 кг накта эт калат экен. Эми биз 14 кг эттен беш бармак жасоону карап көрөлү. Ошол 14 кг этке 4 кг камыр кошсок, анда 18 кг беш бармак болот. Bir adamga 200 gram porsiya tуура келсе, анда 90 адамга кенен жетет экен. 2018 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында Калпак күнүнө карата жалпы салмагы 1464 кг болгон беш бармак даярдалган. Мындай көлөмдөгү тамак үчүн 150 литрлик 12 таймазан орнотулган. Беш бармактын өзүнө 650 кг жылкын эти жана 700 кг кесме алдын ала даярдалган. Бул күнү беш бармактан тышкары 117 метр чучук даярдалып, Гиннестин рекорддор китебине кирген. Ушул Гиннес китебине кирген 1464 кг беш бармак канча адамга жетерин эсептеп көрсөк, bir адамга 200 грамм туура келсе, анда 1464 кг беш бармак 7320 адамга кенен жетет экен. Ай 7320 адамга жеткиде койдун этине беш бармак жасаганда канча кой союшубуз керек экен, ошону эсептеп көрбөйлүбү? Bir койдон 18 кг беш бармак жасалса, биз 1464 кгды 18 кгга бөлсөк, 81 кой керек болот экен. 81 койдун чучук даярдоо үчүн 1134 кг эт жана 324 кг кесме керектелет экен. Hello friends. Hi friends, what are you doing? I am cooking beef barmak for culture day, which is going to the hut today. Don't you remember? Yes, I do. I've heard a little about beef barmak, but I never tried. What kind of food is it? Beef barmak is our Kyrgyz national dish eaten with hands. Therefore, it's called beef barmak, which means 5 fingers. It sounds interesting. I've heard that it contains far too much meat. Yes, you are right. The main ingredients of this dish are lamb, mutton, and beef and horse meat. A few onions, one is enough for chick sauce, some flour, a little salt, and egg for dal.
Yes, but if there isn't enough meat, bishkemab is not as delicious as it should be. Okay, how long does it take you to prepare it? It takes me about 2 hours. Meat and some salt boiled in water about 2 hours. Meanwhile, we need to make dough with flour, egg, some salt and some water. How do you make dough? I take another big bowl. I sieve little flour in it, break one egg, little salt and add them to the flour. Mix all of them with water. I leave this dough for 10-15 minutes. Then I take a roller pin, roll the dough and make it thin. I sprinkle it with flour and roll it, and then cut it into the small piece. After making noodles from the dough, we cook in meat pot for 5 minutes. After cooking, take out the meat and chop it into small pieces. Then I finally chop it meat mixed with boiled noodles and spice it with chuk sauce on a big round dish. Chuk sauce, which is chopped onion cooked in broth, gives unique flavor to the dish. Then everything mixes. Taste and enjoy. Wow, it sounds like a tasty dish. I'm looking forward to trying it. Президенттин жарлыгы менен улуттук дем дүйнөлүк бийлик деп атайын чыккан эле улуу жол иштери. Биз ошол улуу жолдун прикасы кабыл алынганга чейин эле иштеп аткан иштер болчу, как раз ошого туура келип калдык. Башкача айтканда, биз азыр ушул бир иш-чара менен базарга баардык нарк насилди улуттук даамдарды үйрөтүп сатып бербейбиз, бирок ошолорго кичинекей болсо да ошолорго салым кошуп, ушу балдарга бир мотивация болсун, улуттуу кийим, ичкен тамак эмне, анын составы дегенде жөн эле предметтиктер окута бербестен ушундай бир иш-чара менен сиздерге көрсөткүбүз келди. Бул биринчи максат. Биз түрдүү гана иштерди жасап атабыз. Аларды эки багытта кылып атабыз. Бирөөсү тарбиялык багытта, экинчиси билим берүү максатында. Бүгүнкү иш-чара ошо тарбия менен билим берүүнүн айкалышкан форматы. Башкача айтканда бизде мисалы үчүн мамлекеттик мектептердин баарында класс жетекчи деген функция бар. Ал класс жетекчи жумасына бир жолу тарбиялык саат өтөт. Бизде ал класс жетекчи бир жумада өткөн саат астык кылгандыктан баарлашуу сааттары деп Кыргызстандын ичиндеги жалгыз биздин мектеп бул биздин автордук иш-чарабыз. Өзүбүз ушуну киргизген элек. Баарлашуу сааттарында 5 багытта мугалимдердин топтору башталгыч класстан жогорку класска чейин бөлүшүп алып, түрдүү форматта сабактарды өтүшөт.